атасы жок, менин да атам жок. Көзүңдү аччы кызым. Айка. Руслан байке канча калды? 4-5 ай. Же андан да аз. Ата, периштеден кандай болот? Жакшы адам өлсө, сулуу, апа-бакай периште алып кетет. Бабыз кармабай, авар болуп калдык. Марсель деген ким? Чыныңды айт! Не деди? Мен сен чакырган жоктун, Айка кач бул жактан. Кандай гана жагдай болбосун, сен атаңды табам кызым. Эй, самолет, атаңа саламайт. Черектен жалаң периш чыкты. Сен суп-сулуу периште эмсиң мен? Бизде жокчулукка караганда токчулук оорураак келет экен. Мен ушундай баатырдык кылып атам, мен жалгыз бой энемин дебейт экен эч качан. Өтө көп жалгыз бой. Азыр Кыргызстанда ар бир 3-үчүй беле ажырашат экен. Атам көп айтат да. Балам ушу ичкенден башка роль ойнойсуң сен депчи. Чындап эле, бирок акыркы тасмаларда көбүнчө ошондой роль ойнойсуң. Ошондой болуп калыптыр да. Негизи киного караганда социалдык роликтер, кыска метраждуу кинолор өтө таасир этет. Канткенде мыкты ата болот. Мыкты ата болуш үчүн эмне кылыш керек? Ошон үчүн мен кандай ата экеним келинчегим комментке жазып койсун. Өзбек сыйлайт, кокон сыйлайт, биякта казак, биякта Кытай сыйлайт. Ар барган могу чапандар жаап, төш белгилерди берип жөнөтөт. Бирок үйүмдө келинчегим сынабайт дейт экен да. Эме сыйлабайт дейт экен. Ошонун баарын көрүп, анан ойлондум. Көрсөм мен такыр эч нерсе билбей эле ушундай бактылуу бир айым экенмин дедим да. Өзүлөрүнүн жасаган баатырдыгын алар жөнөкөй күнүмдүк эле жөнөкөй иш катары көрөт экен да. Жалгыз жашаган аял ыйлабай калат. Ошондой экен. Ыйлабай. Ошондой да. А мектепте өзүнчө чыгыптыр. Жетим анан мигранттын баласы деген өзүнчө мындай графа. Журнал, мектепте журнал дачы. Жеков аке, сиз өзүңүз кандай атасыз билди? Мансур айтып койду. Улак жакшы ойлоп бар экен. Эң күчтүү улак жакшы эне берген. Азыр эми ал гриль болуп кетти эмне болуп. Гриль болуп кеттирби? Салам достор, сиздер менен кайрадан Этно подкаст. Бүгүн дагы мыкты бир тасманын үстүндө маек кылмакчыбыз. Бүгүн бизге өтө бир маанилүү, мансаптуу, оор басырыктуу жана орчундуу бир тасмалардын бири. Бүгүн бизге конокко келген болчу. Тактап айтсак, периште тасмасы. Аты дагы өзгөчө экен. Ал эми ичинде кандай болду, эмнеге периште, кандай тартылып калды? Алдыңкы саатта кененирээк маек кылмакчыбыз. Бүгүнкү ошо периште тасмасынын жаратуучулары бүгүн биздин конокто, режиссеру Мансур байке өзү келген, жана ошондой эле башка каармандары Жебек байке менен Айнура эжебиз. Кош келиңиздер. Киноңуз жакшы кинолордон болсун. Кандай тартып алдыңыздар? Бүттүбү? Бүттү, шүгүр, жакшы. Эмнеден улам тартып калдыңыз? Туруп туруп эле негизи кино тартылып аткандарын мындай билип турчу элек да. Бул жактан туруп туруп эле периштемде чыкты. Аты дагы өзгөчө кино. Күтүүсүздөн чыктыбы? Күтүүсүздөн бир кино чыкты. Эми эле съемкадан мурун айттым го, бул жашоо өзү күтүүсүз сүрприздерге толтура да. Тагдырдан алдыңа бир нерсе чыга калат, анан ошо менен күрөшүп кетесиң. Бизде эле ошондой чыкты окшойт. Периште фильминин кыскача айтканда эмне үчүн тартып алдык? Мен эгерде үйлөнүп 5 баланын атасы болбосом, бул кинону тартпасам керек эле. Себеби менин 3 кызым бар, 2 балам бар, 5 баланын атасымын, Кудайга шүгүр. Ошол кыздарымдын айрыкча мага болгон мамилесин, өзүнүн дүйнөсүн, жашоо болгон көз карашын карап отуруп туруп, ушул кино келди да ойума. Жана башкы каарман Айка, Берметежен кыз болуп ойнойт. Ошон Айканы карап отурганда мен айрыкча баягы ортончу кызым, Амина кызым ошону карап аттым да. Өзүнүн анда дүйнөсү бар. Жатсам менин чачым өрөт, тарайт, ошондой бир ата менен кыздын мамилеси башкача болот го негизи. Ошо кыздарымдын илхамы, берген илхамы, мотивациясынын негизинде кино жаралып калды. Дагы көбүрөөк айтсам, кыздарыма болгон менин сүйүүмдүн бир чагылуусу. Анан кыздарымды мен эркелеткенде периштемди эркелетем.
томпогум ар кандай эркелеп атат го. Мен дайыма ушу периштем дейм да, эмнегедир ушу сөз да жагат өзүмө. Периштем себеби булар эми периште да. Кичинекей кезде бүт адамзат негизи периште болобуз да. Чоңоюп, акыл эс өскөндөн кийин, сезимдер ойгонгондон кийин эле өзгөрүп, ар кимибиз ар кайсы жолго кетип атпайбызбы, тагдырдын жолу менен. Бирөөбүз таштак жолду тандап атабыз өз каалообуз менен, бирөө асфальт менен баратат, бирөө такыр эле башка жолго кирип кетип атат, бирөө встречкага чыгып кетип атат дегендей. Ошол сыяктуу биз чоңоюп, эр жетилгенге чейин баарыбыз периштебиз. Бир кезде мен да периште болгом, Айнура эже, Жээнбек байкелер да периште болгон, сиз да периште болгонсуз. Тилекке каршы периштелик доордон өттүк, эми баягы жоопкерчиликтин дооруна келдик. Ар кимибиз чечимдерибизге, көз карашыбызга жараша кандайдыр бир деңгээлде периштелик образга жакындайбыз, кандайдыр деңгээлде шайтандык деп койгубуз беши кыса тандабыз да. Өзгөчө философияга бай бир проект экен Жеко байке. Сизге сунуш түшкөндө кандай болду? Эле эмне болуп тартылып калдыңыз? Образыңыз кандай кенендей? Биринчи сунуш түшкөндө биз Мансур менен мурун эле сүйлөшүп жүргөнбүз. Мансур өзү эле сунуштады. Бир проект баштадым эле, периште деген. Ошондо бир Самый деген бир каарман бар. Дагы Үтүй деген каарман бар. Экөөңүздөрдүн эмеңиздер окшош. Бир айылдын бир жакшынакай. Өзү адамгерчиликке жакшынакай эле образ, бирок баары айылда болот го, баары ичип калган, жашоодон бир кандайдыр бир удар дейбизби, кандай бир запкы дейбизби, запкы жеген, жашоодо бир жолу болбой жүргөн, бирок ошонун баары кичине батырып, ошол айылда деле мисалы айылда эң эле жакшы адамдардын бири, бирок жакшы адам дайыма эме болот го, мындай жакшы адамды киши мындай жакшы деп айтпайт го. Жакшы деп айтпайт. Анан өзүнүн дүйнөсү бар. Мансур айткандай, ар биринин өзүнүн дүйнөсү бар да. Ошо дүйнөсү менен жүргөн. Мага ошондой сунуш келди. Анан мен дегенде мен макул дедим сразу эле. Ошо макул дедим, окуйын деп. Бир күн отурдук, читка кылдык, окудук баягы мен. Аябай жакты. Ошондон улам эле Мансур болуп чогуу ишке киришип иштешип калдык биз деле. Демек сиз өзүңүз аткарып жүргөн көңүл эле бир кыргыздын карапайым бир мырзасы экен да. Карапайым эле болгон ошо жашоодон запкы жеген, семьясы жок. Боорукер өзү. Бирок эми баарыки айылда болот го, багы кичине ишкенден кийин сөз бирөөнүн кылыгы чыгат, бирөөнү мындай көңүлүн оорутпайм деп сөз туура эмес нерсе кылып алат. Бирөөгө болушам деп сөз бирдеме кылып алат. Анан жаман аттуу жагы чыгып элечи. Жээнбек байкенин образы неме да? Сырткы көрүнүшү, жүргөн турганы адамдарга жаман көрүнөт. Бирок ичи таза да. Жан дүйнөсү. Баягы немелер болот го, айыл ичип алса эле менин душам таза деп. Байкуштар бир даража туура айтат да алардын. Алардын деле бир идеялары бар, дүйнөсү бар, көз карашы бар, эч ким укпайт да. Анан сыгылбай ичип алышат да, менин душам таза дей берет. Ошо душасы таза, жан дүйнөсү таза бир кишинин образын жараткан. Сонун. Айнура эже, сиздин образ боюнча сүйлөшөлү. Менин образым мен үчүн бул татаал ролдордон болду. Анткени ошо айыкпас дартка чалдыккан жалгыз кызы бар энени ойнош, жалгыз боо энени ойнош өтө кызык бир четинен, экинчи жактан болсо өтө оор болду да. Анан режиссер айтат эмеспи бизге мындай коет да алдыбызга задача деп коет го, тапшырманы берет да. Бул ушундай, анан мындай кадамга барган, анан баатыр эне да, мындайчы. Анан баатыр болсо, анан кечке ойлоносуң, акылың менен түшүнөсүң, бирок аны мындай сезип көрүшүң керек да, жыт келиш керек да, бир актер болуп ушинтип издейт го. Анан өзүңдөн издейсиң, анан бир күнү мен бир нерсени түшүндүм да, ошол ар кандай материалдарды көрөсүң, интервьюларды көрөсүң ошондой энелер жөнүндө. Анан андай тааныш туугандарым, эжекелерим да бар да, мисалы үчүн. Анан бир күнү мен эмнени түшүндүм? Көрсө, булар абдан чоң жоопкерчиликти алып баатыр энелер болуп атпайбы? Кээ бир эркектер жасабаган нерсени жазышат да, бирок алар аны баатырдык катары такыр эсептебейт экен да, ошо энелерчи.
кандай кадамга барып атса да алар үчүн бул кандай көнүмүш адат, нормалдуу нерсе. көнүмүш адатта экен да. Ошонусу менен мен ушундай баатырдык кылып атам, мен жалгыз энемин дебейт экен эч качан. Алар ошо бир иш жасайт, андан ары баламды окутсам, анан муну кылсам тиги кете берет экен да. Анан мен баатырмын деп такыр ойлонушпайт экен. Канчалык баатыр болуп аткан күндө дагычы. Анан ошол учурда кичине ролго жакындадым го деп ойлойм да. Сиз негизи буга чейин актрисасы өзүңүз аткарып жүрөсүз кино ролго. Актриса сыяктуу жүрөм. Айнура күчтүү актриса. Өзү Москвага чейин актерский сабак берип, актерлук сабак берип, анан Арсен Умуралиев театрында иштечүсүз мурда? Жок. Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театрында кызмат өтөгөм, Орус драма театрында, анан эксперименталдык сахна театрында. Сон. Азыр актерскийди бүткөн өзү. Актриса, режиссер, педагог. Режиссер болуп. Азыр Курчак театрында көркөм жетекчи. Азыр Муса Жангазиев атындагы Кыргыз мамлекеттик Курчак театрында көркөм жетекчи болуп. Баракелде, сон. Кандай ушундай таланттуу адамдар бар, бирок эмнегедир көп тасмаларга тартылчу эмес экенсиз, Мен негизи укмуш жылдыз эмес, мына сиз мени тааныбайсыз, мисалы үчүн көрдүңүзбү? Мен тандайм да. Аябай көп мага сунуштар келбеген күндө да негизи мен тандаганга аракет кылам да. Мындай баардык жерге эле негизи актер жетишпейт азыр, билесиз, кино аябай көп тартылып атат. Сунуштар келет, жок эмес да, бирок мен мындай тандаганга аракет кылам да. Мен үчүн мен ошол ролдон эгер өсөм десем, анда ошол ролду ойногонго аракет кылам да. Жөн эле бара бергим келбейт да. Негизи могу адамдын бетине мактаба дейт го. Айнуражан капталынан мактап коет. Оң жак капталын. Мындай турт. Кинонун көркүн ачкан образдардын бирөөсү Айнуража болду. Биз деле көп издедик. Эми атын айтпай эле коеюн, атактуу автоматтык түрдө ойго келген актерлор, актрисалар бар го. Ооба. Ошолорду айтышты, муну тартайлы, муну тартайлы. Алар тартсаң өздөрүнүн катталуучулары көп. Анан мен мондай киного тартылтам десем, мага пайда. Себеби катталуучу көп, таанылып кетем. Анан эми ал кишилердин көп киносун көргөнбүз, бир эле образда. Жада калса, эми баягы Кудай сактасын, кечирим сурайм, мен алардын киносун сындап, неме кылыш эмесмин, өзүмчө кыйынсынбайм. Бирок баягы кесиптик көз караш менен караганда, кээде ушундай болот. Теги кино менен бу кинодогу образын айырмалай албай каласың да. Анан ушундай мага фактура керек деп көп издедим, Айнуражаны мен да тааныбайт элем. Анан Жеңишбек Сманов сүрөтүн көрсөткөндө эле болду дедим. Мындай кастинг кылып сүрөтүн көрдүм, Айнуражан болду, бүттү. Мен издегеним ушул экен, образ ушул экен деп. Айнуража келди, тааныштык, сүйлөштүк, анан аябай ошо бир чоң жүк мойнума түштү. Себеби көп актрисаларды неме кылышты, сунушташты. Айнуража өзү дагы баягы социалдык тармакта катталуучуларга аракет кылбайт да, накта чыгармачыл адам. Сон. Мансур байке, бул кино туурасында бир аз сөңгү кетели. Тасма эмнеден башталат? Каармандарды каяка алып барат? Окуя эмне жөнүндө? Кино негизи 120 мүнөт айтсам убакыт болот да. 120 мүнөт айтып беришим керек да кинону. Башында башталганда бир ит кызды кубалап башталат деп эле кино айтып салсаң. Ушул жеринде мындай музыка чыгат. Кино Кыргыздын эле өзүнүн айылында өтөт. Көлдүн жээгиндеги сонун бир айыл, Ак Терек деген айыл. Бул жагы тоо, бул жагы көл, ортосунда айыл. Чындап эле сиздерге деле жактыкшайт. Ушул тоо менен бир эс алып алсын деп атап шактандадык. Негизи көп эле жер болчу. Жомоктогудай жер. Айка деген 7 жашар кыз бар. Орукжан, Айнуражанын кызы. Атасын көргөн эмес. Атасын көрүүнү каалайт. Жашоодогу эң чоң мүддөсү ушул. Мектепте да жакшы окуйт. Бүт баарынын атасы бар, Айканын атасы жок. Айнуража жалгыз кызын тарбиялаганга аракет кылат. Бир жактан турмуш тирчиликтин жүгү, бир жагынан кызын тарбиялап, ошонун арасында күрөшүп аткан бир аял киши. Бир даража депрессияга кирген, жалгыздыктын азабынын артынан бир даража депрессияга кирип, бир даража өзүн да жоготуп койгон. Өзүн жоготуп койгон бир даража. Тез ачууланат, кызына жетишпей калат. Кинода бир фраза бар да, сиз мени эч карабайсыз, көңүл бурбайсыз деп ыйлайт да кызы. Дегенде ыйлап эле отурат да, сүйлөй албай атат. Таянеси бар, Айнуражанын апасы бар, Жандат апа. Ал айтып атат, кызым, апаң деле сени түшүнөт, болгону колунан келбей атат деп атат да. Жашоодо бар да.
Өтө көп жалгыз. Азыр Кыргызстанда ар бир 3-үчү үй бүлө ажырашат экен. Тилекке каршы. Бул улуттук деңгээлдеги экономикадан, финансыдан дагы көбүрөөк чоң бир көйгөй. Бул баягы экономиканы ойлонгон даражада ойлоно турган бир маселе. Мисалы азыр жашоо турмуш оңолду. Мурдагыга салыштырмалуу. Кудайга шүгүр азыр ачка калган адам жок дебейин, эми аз. 90-жылдарга караганда. Мисалы Жээнбек байкелер, Айнур эжелер ошол кезде сиздер жаңы үй бүлө куруп, ошонун немесин бир жаш кезде көрүп калдыңыздар. Бирок ошол кезге караганда азыр көп экен тилекке каршы. Демек бизде жокчулукка караганда токчулук оорураак келет экен. Жокчулукта жок да эми. Бир жаман иш кылам десең жок колуңан кыла албайсың. А токчулукта эмне? Ошол жерде сен жеке эркиң, сезимдериң жана сен ошо менен күрөшүшүң калат. Кийин атасы келет. Кыздын. Деп туруп айт. Ушул жерден токтотуш керек. Анан кийин мындай болот. Трейлерде атасын келген бир кадр бар да, ошол жерде айтты. Ооба, трейлерде болгон да жалпыга бир кызыктыруучу бир маалымат берген. Ошол оорукчан кыз. Анан оорукчан кызга бирөө жардам берет, ал мен деп кайрат. Баарын ачкай коет кыскасы. Жакшы бул жакта жакшы дегенден дагы өтө актуалдуу бир маселени, актуалдуу көйгөйлөрдүн үстүнөн чыккан экенсиздер. Чындыгында ажырашуу көбөйүп жатат деп азыр айта кеттиңиз. Бул чындыгында карап келгенде бул өтө өкүнүчтүү бир факт. Анан жакшы бир нерсе айттыңыз да, жокчулукта ажырашуу аз болчу, токчулукта ажырашуу көп болду депчи. Анан буга чейин бир жакшы бир сөз бар го. Айымды жокчулукта сынайт, эркекти токчулукта сынайт депчи. Туура. Анан бүгүнкү күндө мырзалар сындан өтпөй калып аткан учур эмеспи сынабызчы? Мага же Жээнбек байкеге? Кандай деп ойлойсуз? Анткени бул тасма негизи эле эми сизге суроош керек, анткени тасманы тартаардан мурда, ошол сценарий жазып аткан мурда бул маселени көйгөйдү 90 жолу ойдон тегеретип, 90 жолу текшерип анан жазылат эмеспи? Өтө көп ошо Айнур эженин образындагы прототип ошол Бермет болуп ойнойт да. Бермет сыяктуу өтө көп ошол эжелер менен, аялдар менен интервью болдум. Интервью болдум, анан көп нерсени түшүндүм. Ыйлата турган тагдырлар өтө көп экен. Ар бир 3-үчү үй бүлө ажырашат деген, ар бир 3-үчү үй бүлөдө бирден сценарий бар деген да бул. Китеп, роман же бир кино сценарий. Эркектер көбүрөөк күнөөлүү, ооба. Эркектер моюнга алыш керек, себеби штурвал биздин колдо да. Руль бизде негизи. Биз күнөөкөрбүз, ооба. Бирок ушуну айта кетиш керек. Бул суроого жооп берүүдөн алдын мен бир пайгамбарыбыздын окуясын айтып берейин. Пайгамбарыбыз бир күнү үйүнө чарчап келет кечинде. Кадимки эле мен Жээнбек байке чарчап барабыз го үйгө. Чарчап барса, келинчеги Айшенебиз тосуп алат. Тосуп алса пайгамбарыбыз бир сөз айтат да. Мен аябай чарчадым, сүйлөчү бир сен угуп эс алайын дейт да. Жээнбек байке. Сүйлөчү сен угуп бир эс алайын дейт. Анан Айшенебиз не дейт? Продукта жок. Телефон алыш керек дедиби? Же башка сөз айтты. Айшенебиз бул дүйнө өтүп кетет, кыжылат болбо, баары жакшы болот. Кудай таалам бизди жалгыз калтырбайт деп кайра мындай дем берди, мотивация берди дейт. Анан пайгамбарыбыз ыраазы болуп сүйүнүп калды дейт. Эми сүйлөчү сен угуп бир эс алайын деген бир пайгамбардын жолун жолдоочулар биз, мусулмандар тырнакчанын ичинде. Жапчы жагыңды башым ооруп кетти деп калдык. Тилекке каршы. Эмне үчүн? Себеби биз ошол жолдон алыстап атабыз. Ошо жашоо образдан алыстап атабыз. Жеке кызыкчылыктар, жан дүйнө жыргалчылыгы, ар кандай бир кара ниеттүү, көрө албастык, жана ошо толтурамыз, эсептей берсек толтур. Ошол нерселерге аралашкандыгыбыз үчүн ошол эле кезде аялдарыбыздагы бир даража жеке кызыкчылыктарына көбүрөөк маани берип, жөнөкөй эле телефонго маани бергенчелик баланын тарбиясына маани бербей калгандыгы үчүн күйөөлөр тараптан жапчы жагыңды деген бир сөз угуп атат. Ал эми биз аялдарыбыз тарабынан мээбиз желинип атат. Биринчи кезекте биз күнөөкөрбүз, биздин артыбыздан, анан экинчи кезекте бирок берким эжелер. А балким эгерде ошол эжелер жакшы сөзүн сүйлөсө, биз жапчы жагыңды дебесек керектир. Балким. Кандай дейсиз Айнур эже? Мен азыр ушу суроого толуктап кетсем болобу? Бирок мен ойлойм да, ушу биздин тасмада, периштеде кандайдыр бир эманы көрүүчү айтат дечи, албетте. Бирок эмне деп коет эле, жана мугалим сыяктуу
мындай эркектер мындай болуш керек, аялдар мындай болуш керек. Бул туура айтты же бул туура эмес айтты деген нерсе жок да. Бул жерде нотация жок эч кандай. Менин оюмча негизи искусствонун негизи чыгарма, произведение искусства. Чыгарма бул адабият болобу же сахнада болобу же тасма болобу, биринчи суроону эле көтөрүш керек да. Суроону үйрөтпөш, биз үйрөтө албайбыз. Көрүүчү сен мындай бол же сен тигиндей бол деп такыр үйрөтө албайбыз. Үйрөткөн күндө да аны билбейм, туура эмес деп ойлойм да. Эң башкысы суроону көтөрүп чыгыш керек да. Мындай бир балансты сакташ керек да, тең салмактуулукту. Суроону эле көтөрүп чыксаң, ар бир көрүүчү өзү жооп бериш керек да. Ошондо мен ойлойм туура болот депчи. Мен ойлойм ошол балансты ушу тасма ошол балансты сактап калат го деп ойлойм да. Мынтип үйрөтүүчү, окутуучуга айланып кетпеш керек. Режиссер болобу, актер болобу. Суроону көтөрүп чык, көрүүчү үйгө барып 2-3 күн ойлонсун. Ошондо тасма өзүнүн максатына жетет го деп ойлойм да. Ар ким өзү жооп бериш. Эгерде биз көрүүчүгө бир жоопту таңдап койсок, эгерде ал көрүүчүнүн ою таптакыр башка болсо, демек тасма жакпады болуп калат. ооба. Анткени көйгөй жоголуп кетет да, көйгөй маселе жоголуп кетет. Биздин ошо милдетибиз көрсөтүп берип койго. Мондай көрсөтүп, абалды көрсөтүп ачып берип койду. Эч кимге тартпай, көрсөтүп берип. Мондай кыл эмес, мына көр деп. Бул ошо пайгамбардын жашоосу деле ошондой болуп атпайбы? 10 кишини бир жакшы жакка чакырган болсо, анын 9-ун мамилеси менен, жүрүш-турушу менен, бирөөсүн гана айткан дейт. Анда да суроо берип калгам же кандай, ушундай болот, тигиндей болот айтып берген дейт. 9-ун эч айткан эмес дейт. Биз ушудан деле кайра кинону деле чыгарабыз да, мына ушундай болот. Тандоо сенин колуңда. Биз сени бул жака бар дебейбиз. Ар ким өзү үчүн жоопкер. Болгону биз милдеткербиз көрсөтүп берип койгонго. Бул ушундай. Эң сон. Жеко эке, бул тасмада өзүңүз бир жакшы бир роль жараттырсыз. Өзүңүздүн каармандын призмасы менен ушул окуяга кандай көз караш айта аласыз? Бүгүнкү күндө ошол учурга өзүңүздүн көз карашыңыз менен каарманыңыздын көз карашы канчалык деңгээлде түз келет? Негизи мен бул эмеде чын эле Айнур айткандай мен деле аябай кыйналдым. Оорики ички дүйнө менен сырткы дүйнөнүн шайкеш келиши өтө кыйын экен да. Мага ошондой сезилди мындай. Эми коркосуң да могу ички дүйнөдөгү болгон эмеңди сырткы дүйнөң менен көргөзүп койсоң, Жылаңачтангандан ба? ооба. Жылаңачтан коркосуң. Сырткы дүйнөң менен көргөзсөң, бир кандайдыр бир туура эмес бирдеме кылып алгандайчы. Мүмкүн көрүүчү өзү тандайт да, баары кандай эме болсо дагычы. Көрүүчү башка көз караш менен түшүнүп калабы, кандай болот деген эме болот да. Мен өзүмдүн жашоом менен шайкеш келиши ооба бар. Образымда Мен дагы жүрөгүм таза, назик депесиз. Ак көңүлдүк жагым бар. Алданып калган жагым бар. Бирок ичкен жагы жок деп. Бирок кене да ичкен жагы эме. Болду эми бир учурда болсо керек, ар бир башты. Бирок мени мисалы башка көп эле тасмаларда эл мени акыркы учурда атам көп айтат да. Балам ушу ичкенден башка роль ойнойсуң сен депчи. Чындап эле бирок акыркы тасмаларда көбүнчө ошондой роль ойнойсуң. Ошондой болуп калыптыр да. Анан образ жаратыш, эмен жаратыш, адам өзүнүкү менен өзү эгерде мындай шайкеш келсе, ошонун эмесин тапса, бир ачкычын тапса, менимче эл туура кабыл алат да, туура түшүнөт да. Эгерде таппаса, может эмен буруп калабыз да андачы. Ошон үчүн мен ойлойм, эл көрсүн, эл сынчы, эл тараза, эл көрүп сынасыр, аракет кылдым да. Шайкештик жагы бар ошол эки жанагы. Менде ар бир адам бар эки. Ар бир адамда ар кыялды ким тыяр дейби? Ар бир адамда ар биринде кыял бар.
анан сондай кайсынысын ачсаңыз ошол нерсеге кайсысын ачсаң ошол нерсе ар бир адам өзүнчө дүйнө. дүйнө да жеке экеске бир актердук суроодо типаж деген нерсе бар го. Акыркы күндөрү бүт кинолоруңуздун типажы аябай окшошуп кетти да. Мисалы сиздегечи мисалы ошол мисалы жаңы каарман келгенде жаңы жогоруда айттыңыз го, мен атамда айтты, мастарды көп ойнодум депчи. Чындап келгенде мисалы акыркы кинолоруңузду мынтип байкап сарасап салсак, арасында бар 1-2 кино, бирок жалпысын карап келгенде типажыңыз эмнегедир окшош кетет. Бул сиздин өзүңүздүн изденбегиңизби же режиссерлордун сизди ачпаганыбы? Ушул суроого мен жооп бергим келип атат азыр. Сизден кийин жооп берем. мен айтып атпаймынбы көбүнчө ак көңүлдүктөн ак көңүл. Негизи жакшы эле кишимин десеңиз. Көбүнчө ак көңүл. Мен сунуш түшкөндө көбүнчө ушундай сунуш түшөт да. Көбүнчө байкай момундай образ эле айылдан бир ичкен кишиси же болбосо бир жакшы эле киши, бирок акыры бар ичип калат эметет анан. Актер роль тандабайт да. Ооба, тандабайт. Бизди тандайт да. Да. Биз эмне Жок, мисалы кылабыз? тандаган күндө деле мисалы ошол образдан мисалы таптакыр башкача бир нерсе чыгарса болбойбу? Жок, болот. Жок, болот. Бизде мындай да, негизи кинодо ошо бир амплуаны беришет кино режиссерлорубуз биздин кээ бир. Негизи бизде кандай репетиция убакыт берилбейт. Мунун баары акча да, мисалы үчүн финанс. Анан репетиция керек ал үчүн. Мисалы үчүн Жек байке шатыра шатман жүргөн шаңдуу шайыр алкоголиктерден башка драматический ролдор мен көргөм өз көзүм менен. Сонун актер, бирок аны ачып, аны отуруп Жек байке менен иштейинчи деген убактысы да жок да режиссерлор. Ошон үчүн Турсунбаева Гүлмира мисалы үчүн да, кандай актриса? Ооба. Драмалык ролдорду жөн эле катырат. Аны баягы эле кайнененин ролунда эксплуатируют, мындайча айткандачы. Ошонусу бар да бизде аябай кинодо өзгөчө. Так. Бир неме да, мен акыркы учурларда сунуш түшкөндө көбүнчө ушу айтчу болдум да азырчы. Келгиле именно могу кинодон да, эмеден эмес. Мен бир башка образда көргүлөчү дейм да. Башка неме мен акыркы учурда мен мындай ичкен кишини же болбосо бир ак көңүл ушундай жайдары киши эмес, мен бир терс каарман ойногум келип жүрөт. Бир эме деп. Анандай жакында кызганыч деген чыкты. Кызганычтагы немем ошол башка немелерге караганда кичине башкача болгон окшойт. Мен өзүм мындай элден ооздан уккан меметкен баран көп айтты да, бар турбайбы байке дейт да. Сизди башкача көрсөк болот турбайбы? Мына ошол эле жаңы чыгып аткан кимдин киносундагы балдар. Бактиярлар ошол айтып атат, байке вообще сизди мындай эле көрчүкөнбүз депчи. Көрсө бар экен го, мындай эмеси болот тур. Вот, көрүм Айнура тура айтат. Бул жерде режиссерлордун көп нерсе да. Ошол эле учурда Мансур байке актердун эле бул нерсе көз каранды да. Эгерде актер өзүнүн образына барып иштеп келип, муну кылбайлыкпы, буну кошуп койбойлукпу, кийим мындай болбойбу, чачы мындай болбойбу деп мисалы актердун өзүнүн жумушу болсо, иштесе, кызыкса, суранса, режиссер деле жок дебесе керек. Албетте. Бул жерде Айнура жакшы нерсени айтып кетти. Негизи биз образды бергенде актерлорго ачык эле айтыш керек. 1 жума же 10 күн беребиз да. Негизи 1 жыл бериш керек. Жок эле дегенде 6 ай. Ошону менен жашаш керек. 1 ай болсоң жыргайсың. Ошону менен жашаш керек. Мисалы Айнура дагы изилденди да. Ажырашкандар менен сүйлөштү Айнура. Жалгыз бой аялдар менен сүйлөштү, кандай болот алар. Себеби Айнура билебиз, күйөөсү бар, баласы бар, толук үй бүлө. Ажырашып көрбөгөн үчүн анын абалын билбейт да. Жээнбек байке деле анчын ичип көрүш керек, бирок Жээнбек байке ичип көргөн жок. Ошондуктан бизден көп нерсе өзгөрөндү. Айтып айланып келип эле бул материалдык, финансылык көйгөйгө оодара салып туруп качып кетиш туура эмес, адилетсиздик. Моюнга алыш керек. Баарыбызда кемчилик бар. Бирок Жээнбек байкени биз социалдык роликке тарттык жакында. Негизи киного караганда социалдык роликтер, кыска метраждуу кинолор өтө таасир этет. Бат жайылат. Азыр барган сайын убактыбыз азайып баратпайбы? Ошого жараша 5-6 мүнөттүк биз соцролик тартканбыз, муфтият менен жаңы долбоор баштаганбыз. Ата менен кыздын мамунасы ал жерде да. Ал жерде башында ошо атасы кызын анча жактырбаган бир киши көрүнөт, аягында көрсө кызын эң жакшы көрөт экен. Ыйлап ойногон ошондой роль бар, дагы бир буюрса жакшы эле соц тармактардан таралса керек. Ошондой да образ бар Жээнбек байкенин. Кечке эле ошондой неме эмес, жеңил желп эмес, бир салмактуу ошол эле ата менен кыз да. Мен негизи немем темам ошол, үй бүлөлүк баалуулуктар.
атасы кызы баласы апасы негизи ошол нерсеге көп мен неме болгом жуурулушкам ошондой бир сонун образ бар буюрса алдағы бир неме болуп турсун келечекте дагы бир көрөрмандар менен жолугушат актерлорго Айнур айткандай тилде баарыки тандоо болгондон кийин бир сире жанагы 5 күн 10 күн жоктон мурунраак берсе кайта биртке баягы өзүңүн эмеңен көз алдыңан бир элестетип не образ ким изилдеп алганга кайта биртке эмоту бизде ушундай да мисалы эпизод роль болсо дагы ошого бир возможность кайта бир 5 күн мурун бериш керек эпизод болсо мен ушинтип ойлойм да эпизод бул эң чоң нерсе да биз ойлойбуз го главный десиле главный чоң көрөбүз эпизод десилечи андай түшүлөп кетип калды деп эпизод эң кыйын жеңил эме кылабыз эң эме ушул эпизоддон башталат да ушу эпизод жанагы чоң ролду главный ролду ойногон адамдын эмесин ошо эпизод ачып берет эпизод буруп коет буруп берет же болбосо анан бизде эмне азыр бизде көбүнчө сунуш түшөт мисалы жекойге саламатсызбы кандайсыз эртең келе калыңыз эртеңизби жекойге могу жерде азыр эме бар эле байке азыр убактыңыз бар да бир эле саат тартып бериңиз келе калыңыз канча болот канча болот байке анан бош элесиз анан бошмун бир эмне кандай эки эле сөз сүйлөйбүз дедим жок эки сөз менен мен эмнени айтып беришим керек эмнени айтып беришим байке келсеңиз анан барасың кээде барсаң эки сөз ошол эки сөздү карап могу ойлонгучачы даярсызбы байке да кеттик дейт мен үстүндөгү эмелер жок мисалы эмнеге айтып атканы жок каяктан эмне болуп чыга калган эмне болуп айткан адам эмне болуп каяктан чыктым деген эмени таппайсың да анан жана көңүлчөк деген ушул да көңүлчөк болуп деп макулдап коймот койсоң анан баары өкүнмөй закрытый показга чакыргандачы баары кечки аңдым эмне кино өзүм эмне экенин өзүм түшүнбөй барам да киного эмне жөнүндө экен окуя эмне негизичи мисалы үчүн могу стол турат столду обработка кылыш үчүн эмне кылат биринчи бир слой берет анан ал кургагандан кийин экинчи слойду берет анан ал кургагандан кийин лак берет биз үч слойду бир берип атпайбызбы убакыт керек да актер ошону менен бир уктап 2-3 күн түнөш керек жок дегенде ойлонупчу менин оюмча бул нерсе актерлорго дагы режиссерлорго дагы бул идея жеткенден кийин биринчиден экинчиден ошол нерсени экөө тең кылып туруп башкача жыйынтыкты көргөндөн кийин ар бирөө бул нерсени практика жүзүндө колдоно баштаса керек акырындап кинобуз өнүгүп келатат менин оюмча бул нерсе сөзсүз түрдө бүгүнкү дагы алдыңкы тасмаларда колдонулса керек деп ошол эле кезде баягы могу Жээнбек байке Айнур эжени биринчи иштештик неме көрдүк да немелердин образдарын билинип турат да кээ бир актерлор бар Жээнбек байке айтып атпайбы ошол жерин берип коет анан түшүнбөй каласың деп кээ бир актерлор бар сценарийди полный бересиң өзүнүн репликасын жаттап коет да ооба партнер мындай турат да сценарийди окудуңузбу десең жок мен репликамды билем да дайынмын да деп анан айтасың да балким сизди бир жаман бир өтө бир уят болчу кыргыздын менталитетине терс келген роль берип атабыз балким сиз ошондой болуп каласыз бир окуп койбойсуз бул эмне жөнүндө идеологиясы кандай эмнеге окубайсыз десең баягы ошондой бир абалдар болуп калат бул айланып келип китеп аз окугандыктан да болсо керек анан кээде тамашалашып айтам сиз ошо кичине бир текст китепке окшош бир нерсе окуп калсын деп мен ушул сценарий жаздым бир окуп койбойсузбу деп тамашалашам хотя бы ушуну окуп коюңуз негизи чоң суроо да биз азыр айтып аткан нерсе балким кичине периштеден алыстап кеттикпи бирок мектептин жоктугу да мектеп школа деп коет эмеспи орустар мектеп да булар бул мындай кан сөөгкө чейин сиңириш керек да студент кездеби мисалы үчүн Тарковскийдин исповедьде Янковскийди чакырып келип Италияга анан күндө келет съемочный площадкага келсе жок сен бүгүн жоксуң дей берген да көрсө 20-күнү келгенде даяр болуптур деген да анткени ал келип Италия туристтин көзү жанып турат өчүп калган көз керек болгон да ал ошо 20 күн айтпай атайын жок бүгүн да жоксуң дей берген да анан 20 ал мени тартабы же тартпайбы 20 күндө өчөт да актер анан келгенде мына эми даяр болуптур деп тарткан да бул билинер билинбексен нерсе бирок бүт сыйкырдын баары ошондо да ошого маани бериш керек да сон бирок антен десең азыр Кудайга шүгүр мен түшүп жүргөн акыркы проектлерде 3-4 проекттен жакшы байкадым алдын ала жок дегенде 2 жолу читкадан өттүк
бир күн репетиция кылдык. Андан башталды да. Өнүгүү бар. Өнүгүү бар. Ошол эле мына ореки кызганыч ошондой болду мисалы. Заранее сүйлөшүлө мурун эле жүргөн. Бир күнү читкага келели дедик, стол үстүндө окудук. Ошол эле мына периште да ошондой болду. Читкага келип окудук, бир күн камдандык, мындай отур. Бул мындай да эме келип окуп эметкенчи баарлашуу, стол үстүндө пьесаны талдоо жакшы да мындай бириңе бириң эме болгондо, жөн эле жалгыз окуп койгончу, ал өзүңдү гана түшүнөсүң да, өзүң ошол өзүңдүн гана көз карашыңда, өзүңдүн жан дүйнөңдөн гана өткөрө аласың да. Эгерде жалпы актер ар бир каарман өзү менен отуруп бир чоң читке алса, кадимкидей мунун көз карашын көрөсүң, мунун көз эме бурулат да. Менимче бар. Азыр акыркы учурда мындай киного дагы мурункудай давай келчи, давай демегендер. Бул нерсе закон ченемде да сандан сапатка дейт эмеспи? Эволюция. Бул деле акырындык менен биз деле бир күндө Москвага баралган эмес. Демек бул акырындык менен эгерде жогоруда айткандай көйгөйдү көрүп алсак, анын чечүүдө жол акыр ар жагынан көрүнөт эмеспи? Сиз жогоруда башында айтып калдыңыз, кыздарды көрүп туруп бул тасмага идея пайда болду деп. Анан тасмаңыз эмне жөнүндө десем, ажырашуу жөнүндө дейт да. Бул эки жак бучата бири-бирине бирикпей калды. Эмнеден улам мындай нерсеге? Жакшыроо. Мен бул кино менен өзүм айтып атам да. Көрөрмандар түшүнбөсүн, үй бүлөсүндө көйгөй бар окшойт деп. Кудайга шүгүр. Ошол нерсе да. Сүйүү бар, балдар менен, атанын, аял менен, күйөөнүн ортосунда биздин үй бүлөдө Кудайга шүгүр. Келинчеги менен Алла ыраазы болсун. Мен ошону менен биринчи өзүмө кайрылып атам да. Эгерде Мансур, сен өзүң бул дүйнөлүк жан дүйнө жыргалчылыгына берилсең, кызың мондо болуп калат. Өзүм айтып атам да. Амина, сен жаныңан артып көргөн ошо Амина деген кызың ушундай болуп калат. Курманжан деген кызың ушундай болуп калат. Кичүү кызым бар, Курманжан. Мариям деген кызым бар, чоң кызым. Мариям ушундай болуп калат. Мына. Келинчегим мындай болуп калат. Атам бир көрсөм деп калат. Жок, сен өзүң жашоодогу ата деген образыңды мүмкүн болушунча жакшы аткарганга аракет кылсаң, жашасаң аткарбастан, анда ал нерсе болбойт деп өзүмө кайрылдым биринчи. Бул менин өзүмө эскертүү. Өзүмө кайрылып аткан кезде башка кыргыздын эр азаматтары дагы көрүп сабак алсын. Негизи бир сөздү айтсам, мен мисалы азыр саламат, сен ушундай кылбашың керек деген болсом, мен ошону өзүм аткарган болсом, кылбаган болсом, анан таасир этет да. Анан өзүм сигаретти түтөтүп туруп саламат тамеки тартпа десем, макул деп коюш мүмкүн сыртынан. Ичинен таасир этпейт. Азыр эмне үчүн көп мыйзамдар ишке ашпай калат? Мыйзам чыгарган адам өзү мыйзамга баш ийбейт. Ушул нерсенин тетрисин мисал катары. Бул нерсенин тетрисин мен аябагында сезип келдим. Мен атам аябай тамеки чегет эле. Атам аябай тамеки чегет. Анан мен эстегенден бери ошо чеккенде өкүнөт эле да. Аябай жөтөлөт эле, ачышат эле, таштайм деп бир ай таштайт эле, кайра айла жок чегип алат эле. Ар кандай ситуациялар болот деп жаш кезде кээде тыйын болот, кээде болбагат, бирок тамеки бучок карап калган учурлар болот эле. Анан мен ошол нерсенин баарын көрүп туруп атам айтчу эле, ой ушу тамекиге жолой көрбө депчи. Ошол нерсе мен ушул жагымда аябай сиңиптир. Мен таптакыр болгон жок ал нерсегечи. Анан мен бул жактын дагы бир өзүнүн мындай экинчи жагы бар да бул нерсенинчи. Көрсөтүп ушундай болбо дегенден көр. Карачы, мындай ошол атамдын ичиндеги жүрөгүндөгү болду мен сездим да. Көрүп туруп жанында жүрүп көрүп туруп сездим дагы. Кудай сактасын деп ыраазымын дедим да ошол нерсеге. Анан ошол тармактын тетриси дагы роль ойноп кетти. Ошо кинодон мына эгер неме болсо ушундай болуп каласыңар. Бул эми социалдык жактан алып караганда, коомдук жактан алып караганда. Анан мындай суроо, канткенде мыкты ата болуш керек? Канткенде мыкты ата болот? Мыкты ата болуш үчүн эмне болуш керек? Бул суроонун жообун жана бердим да негизи. Канткенде мыкты ата болуш керек десем азыр. Мен ошондой болушум керек да. Анан мен кандай адам экенин эң жакшы апам билет, анан келинчегим билет. Тилек Матаке. Биздин баягы тарыхый долбоорлорду алып чыкканда бир долбоорубуз бар, тасмаларды. Ошол жактан Тилек Матаке да бир туруп Өзбекстан дедим, Кокон хандыгына барып сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат. Бир туруп Кытайга барып Цин империясы менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат. Чек араны тактап коюп келип атат. Бизче айтканда чоң разборкаларды барып чечип келип атат да. Трабл шутер деп азыр бир жан кесип чыкпадыбы? Чоң көйгөйлөрдү чечкен. Ушундай киши болгон экен. Анан Орусияга бар десе мен ал жака барбайм деп Абдрахман Күчүктү кетирип коюп атат. Ушундай жүргөн киши бир күн келинчеги аябай мындай неме кылат экен. Бизче айтканда мээсин жейт экен. Анан аябай капа болуп
турса Мойтаке келип калыптыр, акелердин аксакалдарынан. Мойтаке келип калса айтыптыр, Мойтаба караңызчы, мени тиякта өзбек сыйлайт, кокон сыйлайт, биякта казак, биякта Кытай сыйлайт. Ар барган сайын могу чапандар жаап, төш белгилерди берип жүрөт. Бирок үйүмдө келинчегим сынабайт дейт экен да. Эме сыйлабайт дейт экен. Десе Мойтаке карап туруп айткан экен. Этиң менен бетиңди көргөн адамга абыройуң болбойт. Сенин тилек матекелигиң буларга бир тийин. Этиң менен бетиңди ким көрөт? Келинчегиң көрөт, апаң көрөт. Апаң сени жакшы көрөт, мээримин төгөт, көп нерсесин жутат. А келинчегиң бетиң айтат. Сен ушундай айыбың бар, шундай айыбың бар. Ачык айтат. Ошон үчүн мен кандай ата экеним келинчегим комментке жазып койсун. Силер дароо өчүрүп койгула. Күтөбүз анда. Негизи баягы адепсиздик кылсам да айтып кое берейин. Чыныгы ата бул тарыхта өтө күчтүү хандар, президенттер, королдор өткөн го. Күчтүү деп бүт баары ушунгө чейин мактап келген. Ошондой болуш керек да. Мисалы Алымкул аталык 33 жашында 3,5 жылдын ичинде Кокон хандыгын аябагандай дүркүрөтүп өнүктүрүп, ошол хандыкты башкарып турган кезде параллельно 1865 жылы өлөрдөн алдын Кытайдан территориясы Кыргызстандан 7 эсе чоң болгон, 5 эсе чоң болгон 7 шаар деген мамлекетти түзүп коюп анан кетип атат. Башка өлкөдө жаңы бир мамлекетти куруп коюп анан кетип атат. Бүгүн кече неме тасмабыз чыкты окшойт да, дарек тасма. Бул эми чоң мамлекетти башкарып атат да. Ушуну эле кичирейтирген модели болушубуз керек да биз аталар. Сыртта олуттуу мындай салаваттуу үйгө киргенде жайдары клоун мисалы. Балдарга келгенде клоун, жубайга келгенде башка образ. Ошо баягы актер эжелерибиз, агаларыбыздын тили менен айтканда ошондой бир ошол ролду жашаган. Негизи күчтүү актер ролду ойногон эмес, жашаган, туура? Сиз да айтып атпайсызбы? Жалгызбай аялдарды изилдедим деп. Ошондо атаны жашаш керек да. Жашаш керек. Сон жооп болду менимче. Бул тасманын алкагында менимче көрөрмандарыбыз өздөрүнө өтө пайдалуу нерсесин алса болот экен. Сиз айтып калдыңыз жогоруда көп жалгызбой аялдар менен барлаштым, изилдендим, карадым депчи. Анан өзүңүзгө бейтааныш болгон ошол жактардан эмнени биле алдыңыз? Өз ошол образыңызга ошолорду эмнени кошо алдыңыз? Образга эң биринчи образ актёрдун өзүнөн алынат эмеспи? Мен биринчи ошол мисалы үчүн 2 тайжем бар да, экөө тең жалгызбой эне да. Алар менен ачык отуруп эле сүйлөштүм. Мен ушундай вообще суроолорду бердим, ар кандай суроолордучу. Анан ойлондум, ушундай абалда ушундай кадамга барат белем деп ойлонуп баштадым. Кээ бир кадамдарга мен бара албайт экенмин да. Алар жасаган ишти жаза албайт болчу экенмин да. Балким жаза алмакмын ошондой учурда, бирок ошо айтып атпайм, жана башында айтып кетпедимби? Баатырдыкты, өзүлөрүнүн жасаган баатырдыгын алар жөнөкөй күнүмдүк эле жөнөкөй иш катары көрөт экен да. Бааланбаган баатырлык. Бааланбаган. Анан аны изилдеп атып мен дагы андан ары кетип калгам. Бизде жанагы бизде эмес, негизи эле ошо жалгызбой энелердин көп кыздарын зордукталган кыздары бар. Алар такыр ошолорго мисалы үчүн бийлик тарабынан дагы эч кандай жардам, мисалы үчүн канча толтура бар бизде. Атын унутуп калдым. Кызын ала качып барып өлтүрүп салды го машинада, өзүн да жанын кыйып, бир бала 2-3 жыл болду. Ошонун апасынын чоң интервьюлары бар экен ошол кыздынчы. Анан андан ары аябай татаал темаларга кирип кеттим. Ошол учурда аш жерден калдым да, феминистка болуп кетейин деп. Туура эмес феминистка болуп кетейин депчи. Анткени Америкада да биз ойлойбуз да, Америкада ой бир адам укугу ушундай корголот деп. Ал жакта укугу корголбогондон ошол сот залына чейин кирип барып атып салган учурлар болгон экен. Акырын көрсөтпөй пистолет ала кирип барып ошол жерден, анткени көзү жеткен да сот актап чыгаарына. Ошо зордуктаган адамды сот уже актап чыгаарына алдында акыркы күнү пистолет алып кирип барып аткан учурлар да көп экен да. Анан бул эмне дейм? Андан ары мени соттой бергиле, өлүм жазасына тарта бергиле деген кадамда, туурабы? Эмне болсо мен бардыгына даярмын депчи. Жанын кыйып атат да өзүнүнчү. Анан
ошонун баарын көрүп анан ойлондум, көрсөм мен такыр эч нерсе билбей эле ушундай бактылуу bir айым экенмин дедим да. Кандай бактысыз жалгыздыкка ушунчалык ушундай бир караңгы жалгыздыктын бир туңгуюгуна түшүп кеткен турмуштар бар экен. Ошону мен четин эле минтип көрүп алып эле, интернеттен эле көрүп алып эле отуруп алып ыйлайсың, өзүң аркылуу өткөргүң келет. Анан ошо 1000 ирет жаратканга рахмат айттым да. Ушул ролду ойногондо мен ошону мындай биз эмне деп коет, кыргызча кантип айтат эле? Биз ойлойбуз го, үйүмдө жолдошум жүрсө, балам, апам бар, атам бар, бул Кудайдын мага берген в порядке вещей деп ойлонобуз да. Такыр ошого мындай тобо кылып, колдо бар алтындын баалысын бербей миң мертебе шүгүр деп айтпайбыз да, билип турсак дагычы. Анан өзгөчө ошондо съемкада жүргөн мен кечке ыйлатыштым олар деп. Андан ойлоносуң да, ошо. Айнур эже бирок искусственный жаш жок ыйлап атты. Аны айта кетсем. Аягында жашым түгөнүп калды. Жок, кое тургула дейт. Негизи Айнур эже сизге айта кетейин. Жалгыз жашаган аял ыйлабай калат. Ошондой экен. Ошондой дагы жаш деле жок. Аябай кайгылуу нерсени айтсам отура берет. Бул негизи жаман нерсе. Аял киши ыйлак болуш керек. Ошо интервьюларда да мен байкадым да, өтө коркунучтуу нерсени айтып берип атат ошол кыздын апасы. Анан репортерлор үйүнө келиптир. Камыр жайып атат, ошо Куран окутуп, спокойно борсок кесип айтып берип атат. Жашы токтоп калган да, көздөрү шишиген, жок салынып, ошол күндү сүрөттөп айтып атат. Жүрөгү катыган десек бир аз одон болушу мүмкүн, мындай. Жашы түгөнүп калгандай да. Жашы түгөнгөн, токтонгон. Же дагы да көрө кайсак бышкан. Бул аялдык табиятка терс албетте. Аял киши ыйлак болуш керек, назик болуш керек. Бирок алардын күнөөсү жок байкуштар. Табият өзгөрүп кеткен. Эми ошол нерсенин баардыгын, ажырашууларды, ошол нерселердин баардыгын бириктирген жалпы бир нерсе бар экен. Көйгөй себеп. Бир аз тажрыйбасы көп деп айтсак. Азыркы бүгүнкү учурда биз кинонун темасы ажырашуу, жалгыз боял жана башка ушул сыяктуу көйгөйлөр болуп атпайбы? Ошолордун баардыгын бириктирген жалпы көйгөй эмне деп ойлойсуз? Жалпы бир нерсени айта албайт болушубуз керек деп ойлойм. Орток бир нерсени айта аласызбы? Социалдык жактан караш керек. Ар тарабынан караш керек. Мен ойлойм, мунун тарап бурчтары өтө көп да. Мен ушинтип ойлойм да. Бул кече да сүйлөштүк. Бул кайсы поколение, кайсы муундун балдарыбыз? Азыркы ажырашып аткандар, булардын ата-энелери мигрант болуп жүргөн. Мисалы үчүн менин мамам мугалим, журналды ачсак, айтып атпайбы, ошол учурда илгери билесиңерби эме деп жазылчу. Жетим, атасы жок, же апасы жок деп журналдын артына балдарды. А мектепте өзүнчө чыгыптыр. Жетим анан мигранттын баласы деген өзүнчө мындай графа. Журнал, мектепте журналдачы. Анан кимге таштаган, ошонун өзүнчө чоң апасы же кошунасы же тайжеси депчи. Бул өзүнчө ушул муунда ажырашып атат деген. Азыркы кичинекей балдардын ата-энеси, алардын ата-энеси кетип калган да. Баягы эле көр турмушту ойлоп кеткендер. Бул социалдык жактан. Внутренняя миграция деген да болду бизде. Таштап балдарды айылга таштап кетет. Кандай укмуш нерселерди көрүп атабыз. Кошунасына таштап кетсе ал жанчып сабашат же өлтүрүп алышат кичинекей 1 жаш 2 жаштагы балдар. Экинчиден ошол учурдагы билбей калышты да, совет доорунан кийин Кудайды деле тааныбай калган муунда. Руханий кризис. Руханий таңкыстык. Боштук да. Көкүрөгүбүздө эч нерсе жок калгандан да. Андан кийин мына токчулук заман келдик. Бул өзүнчө бир сыноо экен да. Анан интернет азыркы. Бул ушундай көп информациялык мусор дейби азыр, Биз аны мынтип илгегенди да билбейбиз азырчы. Кайсыл чын, кайсыл жалган. Эмне мага керек, эмненин кереги жок экенин да билбейбиз, түшүнбөйбүз да. Ошон үчүн бул бир нерсе, бир жооп жок болуш керек деп ойлойм да. Өтө кыйын суроо. Канча да жогоруда жакшы нерсе айтылды. Ошол көйгөй болуп атса, демек анын чечими ар бир адамдын өзүнүн жолу бар, өзүнүн бир суроого жообу бар болсо керек. Жеков эке, сиз өзүңүз кандай атасыз үй бүлөдө? Мансыр айтып койду. Мен үйдө кандай атам? Жеков эке үйүнө барып чай ичип турабыз кейде. Мындай жаркылдап, мындай чындай күлүп чайнап, кызы да кая жакшы келет. Жемек. Тиги
үйдө мен кадимки эле аталардай эле атамын. Кечке күлүп жүрө бербейм, кээде урушам. Урушканда да катуу урушуп коём кээде. Аны силер көрбөйсүңөр. Ал ошо эч ким көрбөйт турчу. Мен өзү өтө баласакмын. Жашада аябай баласакмын. Мен кичинекей балдарды аябай жакшы көрөм, негизи бала аттууну аябай жакшы көрөм. И балдар дагы чочу мөрөн балдар болсо да мындай. Мен бир сүйлөшкөн эле эме болот да, мындай. Сүйлөсөм эле уже мени кучактап эле жакынсынып. Менден кийин мен үйдүн улуусумун. Менден кийинки инилерим, карындаштарым балдары бүт баары мен баары аталап чоңойду. Азыркыга чейин мен барганда өзүмдүн атам менен апам экөө күлүп калат да. Агакы жекке келди, булар бизди карабайт деп, чоң аталары, чоң. Карабайт болду. Ай, балам, бүгүн менин койнума жатасыңбы? Каяка? Жекке атам койнума жатам дейт да. Балдардын баарычы. Менин кызым кадимкидей кызганат да. Үйдө жүргөндө кызым кыз кишинеси атага аябай жакын болот. Мен ушуну аябай түшүндүм. Баары эме дейт го, балам балалуу болгондо билесиң деген сөз бар го. Балам балалуу болгондо билесиң дегенди мен мурун эле ушуну билип алып турмун да. Биринчи бала төрөлгөндө эле эртесин мен балалуу болдум. Мен уже биле баштадым деп турмун. Мен түшүнбөптүрмүн анда. Балалуу ал төрөлсө эле бала төрөлсө эле мен атамыз жок. Мен эми кичине мындай сен айткандай жытын жыттап дамын эми сезип келатам да. Ата кандай, бала кандай. Менин атам ушундай болгон турбайбы деп эми түшүнүп келатам да. Мен муну эме болуп. Кызым 7 жашта. Кызым 3 жашында эле мен жатсам үстүмдү жаап коет. Чай эми даярдап койсо, ата деп жетелеп келип отуруп, мен дастурканга отуруп, кызым эчти көз тийбейт. Атам дейт, атам деп турат да. Ошол эле 19 жашта балам бар, эң кул балам. Ал андан таклышыгы эме табайм мындай. Жакшы көрөт, эме дейт, бирок ошо менде 3 жаштагы кызымдын кылганын 19 баламын көрө албайм да, неге дейт. Сен жатасыңбы? Сен чай жодасыңбы? Курсаң ачпы, токпу? Укта турат, өзү барып жалгыз отуруп чайчы. Бизде баарынки илгери ушундай неме тарбия болуп калган да. Жалгыз отуруп. Чогуу отуруп тамак ич, чогуу бата кыл, чогуу тургула. Чоңдордон кийин башта. Чоңдордон кийин баштагыла. Атаң келсин, атаң оз тийсин биринчи деген неме бар да. Жакшы салт. Жалгыз отурба, жалгыз деген неме бар. Ошол тарбия менен өсүп калса керек да. Мен дагы деле ошол тарбиядан чыга албайм да. Мүмкүн азыр заман ошого калып барып аткан, мүмкүн кандай заман коом кандай бала мисалы кааласа ичет, кааласа түн ичет, кааласа күндүз ичет, кааласа жатат, кааласа турат. Иши жок. Сабагын окуйт, эмеси. Эркек балдардын табияты ушундай окшойт. Үйгө барсаң кечинде чуркап келишет дагы, колуң бири карайт, карайт. Келдиңиз деп дыбыр кетишет. Кыздар калып калат. Кыздар тап жаның отурат, бетиңе сылайт, анан акырын эмне алып келдиң деп карайт. Паткат башкалар түптүз келет. Алып келдиңби? Жок, мейли, кет. Мен муну менен мен балам деметип аткан жокмун. Мен өзүм ошондой табият. Мен өзүм. Анткени мен ушунда байкагам, ата-энем жакшы көрөм да. Анан колуман келсе ата-энем монтсем деп дагы да талпынам да. Кичинекей ашык нерсе болсо бере калайынчы, мынтейчи атама мына деп ойноном. Ошол эле карындашым. Үйгө барган сайын алдым, өзү турмушу бар, мисалы, карындаштарым үйгө барабы, же ата-энем келип калабы. Сөз көңүлүн алат. Мен ушуну байкадым. Бир пачка чай болсо да, чай ичмебиз, чай берет. Мен атамды, апамды аябай жакшы көрөм деп жүрчүкөм. Анан карындаштарымдан көрүп анан өзүм да ошондой эметкем да. Жок, мен балам демес, мен өзүм ошондой турбаймынбы депчи. Өзүм деле ата-энем бар туруп жакшы көр. Ансаны балам деле мени жакшы көрөт. А кыз аябай башкача, бул атагачы. Кыз так айтып атам. Даже бир жакка кетерде кой жакшы кылгыла деп келинчектин да бетинен өп кетем, үйдөн чыгып атканда жакшы окуткыла. Ошентсем мына кол кармаса эле кызым бүтүрөп колду азыр жана интернетте мындай болгон кыздар коркуп деген эмелер го. Жаныма келип ушинтип калат. Эмне болду? Апасың кызганат. Кызым. Балды инилеримден карындаштарым балдарын жакшы көрүп койсом, бери жакка, эмнеге мени айтпайсыз? Мен деле ушинтем.
кыз аябай жакын болот экен да. Анан үйдө мен кандай? Мен бала сагатамын. Жакшы жаманымды балдарым билер, келинчегим билер, ата-энем билер, кандай ата экенин. Бирок мен өзүм үмүтүм бала сакмын. Бала сак. Негизи атанын бала сак болгону балдарды кандай десем, өтө эрке кылып койбойбу же тескерисинче махабатка баланган бала чоңгондо бактылуу болобу? Жок, бул мындай. Эркек киши көбүрөөк акыл менен кетет да. Аял киши сезим менен кетет. Азыр Айнур эжени карап турсаңар, тиякта балам тигиндей кыл, тигиндей карап атат да. Уланбай болсо карабаса деле керек, тиги каякта жүрөт да. Бул деген жаман көргөндүгүнөн кабар бербейт же ашык жана эме экөө тең жакшы көрөт, жанын бергиси келет. Эркек киши акыл менен чечим кабыл алат. Аял киши сезим менен кабыл алат. Эркек кишинин бала сак болуп бүт баарын кылып салбайт. Ал баягы бир нерсе өзгөрүп болсо Жээнбек байке дагы неме кылат, жанагы оңдогонго аракет кылып баягы стратегияны ошого жараша түзөт ата. Себеби биз көбүнчө сырттабыз да. Жашоо стратегия да. Бул мындай болсо мындай болуш керек. Жөнөкөй эле машина айдап баратканда алдыңда бирөө турса, күзгүнү карап даярдан бурганга аракет. Стратегия, бүт баары стратегия. Жумуш болсун, көйгөйлөр бүт бар. Ата көбүнчө стратег болот. Апа мээрим булагы. Эгер апанын оюна койсоң, ал мээримин төгүп, тиякта ысык болбаса эле кийин башыңа шапкан кийде эле чулгап таштайт да. Ошол жерден атага керек да. Ошо апасы бала сак болгондо тескерисинче эрке болуп калат. Айрыкча баягы тайнелердин колуна бир барып келгенден кийин өзгөрүп калышат да. Болбой калат андан кийин. Үйгө тайне келип калса жатат. Олигарх болуп калат да. Кеткенде эле акыры унутуп калышат. Тайнеси тайтасына барып келгенден сүйлөгөндү унутуп калышат. Перемеримизация болуп кетишет. Туура айтасыз, чындыгында эркектин үй бүлөдө негизи эркектин орду башка, аялдын орду башка эмеспи? Мисалы бир мындай деген нерсе бар экен да. Кечинде уктап атканда дейт, баласы жанында жатат экен да. Анан кичине кыңк этсе, даже ыйласа деле атасы чарчаган эме укпайт дейт да. Бирок энеси канча чарчабасын, кичине кыңк этсе, сразу ойгонуп баласын кармайт дейт да. Бирок дейт ошол учурда эгерде эшиктин алдынан бир табышты укса дейт, бир мисалы бирөөнү басканыбы, машинадан келгениби эркек резко ойгонот дейт да. Аял киши сезбейт. Аял киши болсо ал өзүнүн эмеси менен уктай берет экен да. Же дөңгөлөгүн сууруп кетсе деле жанынан өткөсө көрбөй өтүп кетет. То есть бул деген эркектин эмеси коргоочу эмеспи? То есть ал өзүнүн деңгээлинде, ал өзүнчө да, аялдын болсо өзүнүн деңгээлинде, ичиндеги. Аял ички эмени эркек сырттан карабайт деген. Ошо ар биринин өзүнүн ролу бар да. Функциясы бар да. Ошо функциялары аралашып калып атпайбы азырчы? Түшүнүктөрчү, ошондон да ажырашуулар келип чыгат да. Ошо ар кимдин өзүнүн орду. Мисалы үчүн ошо балаңа кандай мээрим, энеси кандай мээрим төксө, кийин ошондой кызды тандайт да балачы, энесине окшоштуруп, кыздар атасына окшош. Эгер кыздын атасы жок чоңойсо, ал кимди тандайт? Адашат. Ал да ошентип адашып дагы бирөөгө жолугат да. Мээримге тойбой калган. Же болбосо балдар деле билбейт да, кандай кызды тандашты да билбейт алар. Анан ошо ар биринин өзүнүн ролу бар. Кандай мээримдүү эне болгонун алып берип баккан күндө да атасынын ордун эч ким алмаштырып бере албайт. Тай атасы болобу, ким тайкеси болобу, байкеси болобу, канча эркек киши бакса дагы ошо атасынын ордун алмаштыра албайт. Же ошондой эле энесинин ордун алмаштыра албайт да. Эң сонун сөз болду. Бул жогоруда дагы аябай гана сонун бир дискуссия болуп атат. Анан ошол нерсени бир тасмага байлагым келип атат да, Мансур мырза. Биз бул тасмада кандай ушул сыяктуу коомчулукта калыптанып калган стереотиптерди колдондуңуз и ошолорду балким жообун таап же ошол стереотиптерди бир жое алдым деп ойлойсуз? Кийин тасма аркылуубу? Ооба. Анда тасманы бир аз ачыш керек болуп калат да. Эгерде ачыш керек болуп калат. Ушул жерде токтоду. Бул жактан балким мен айтып салам азыр бүт. Ошо астына эле музыка коюп койсоңор болот кино. Негизи көп эле аракет кылдык. Бизде стереотиптер бар кээ-бирке. Ал бизге пайда. Кээ-бирке стереотиптер бар чындап зыян. Стереотиптин баары жаман болду, аны кара кутуга салыш керек эмес. Эл эмне дейт деген зыяны тийген жери бар, пайдасы тийген жери бар. Эл эмне дейт деп эле жанагынтип эле чыгымдарды кыла берген туура эмес. Анан эл эмне дейт кой деп туруп ажырашпай калган бул пайда болуп атпайбы? Эл эмне дейттин айынан үй бүлөнү сактап калып атабыз да. Ошонун чегин неме кылыш керек экен да, бир мындай контролдой алыш керек экен да. Кинодо ошол дагы да көрөп айтканда
Айнур эже сонун нерсени айтып өттү, аялдардын баатырлыгы. Ошо баатырлыкты ачканга аракет кылдык. Баатырлыкта бул өтө көп. Кинода Айнур эже бермет болот. Берметтер өтө көп баатырлык кылып аткан. Ошондо бир баатырларды ачканга аракет кылдык. Мен бир нерсе толуктап кетейин. Мага сценарий бергенде мен үчүн азыр дагы айтпай эле коеюн, бирок ошо кээ бир стереотиптер жоюлду да. Эми биринчи эле айтканда ушу ооруган кыз, жалгыз бой эне дегенде биз мен оюм кетти да, баягы эле ыйлаган эле баягы бир кайгысынын бир кайгысы болот депчи. Жок, бул тасма кайгы жөнүндө эмес да, негизи үмүт жөнүндө. Тескерисинче мындай жарык тасма да, жарык. Тема оор, бирок ошо сүйүү, үмүт жөнүндөгү тасма да. Бул жалгыз эле эне менен, ошо жалгыз бой эне менен эле бала ортосундагы мамиле эмес, 3 муун бар ал жерде. ооба. Улуу муун, бизден улуу муун, орто муун, келечек, жаңы муун. Ошондой эле аял менен эркектин ортосундагы дагы көптөгөн стереотиптерди жойгон темалар бар. Ошонусу менен кызык. Ошондо жалпылап келгенде тасма кимдер үчүн тартылды? Ошо билет ала турган деңгээлдеги аудитор үчүн. Акча таба алган. Билет басканча ошончо акчасы бар. Албетте Бүт бардыгы үчүн. Тамаша бул. Негизи биз күбөлүк алып атканда 14+ деп берди. Анан көрөрмандар ойлоп калбасын, бир мындай неме окшойт деп. Ал жерде баягы уят сыйыт же бир одонолук жок. Жок, бирок 14+ деп берди, биз макулдадык, унчукпадык. Тасма ошол жакшы сөз бар, 7-ден 70-ке чейин деп коет. Дагы көбүрөөк тасманы түшүнөт Айнур эже, Жээнбек байке, менин курагымдагылар. Кыздуу балалуу болуп, балдары ата апа деп калгандан өйдөлөр өтө жакшы түшүнөт. Мен өзүм эксперимент кылып көрдүм, монтаж бүткөндөн кийин. 17-18 жаштагы балдарга көрсөттүм, таасирленишти, неме болду. Анан мен курактагы балдарга коюп берсем, алар шолокто ыйлашты. Тигилер мындай көп деле реакция кылбады. Алар түшүнбөйт. Ал баягы кызды балалуу, кыздуу болуп, анын жытын жыттабаган адам баарыр да. Сиз айтпадыңызбы, жалгыз бай аялды мен түшүнө албайм деп. Ошол сыяктуу алар дагы жакшы түшүнө албайт экен. Алар акылы менен эле, сюжетти. Акылы менен, эмоцияларда дагы көрө, эмоция. Күлкүлүү болгон жерде каткырып күлүп атышты. Жээнбек байке чыкканда күлүп атышты аябай. Негизи кино өзү кызыктуу дүнү эмес, Жээнбек байке. Ар бир съемканын өзгөчө бир учурлары болот, ар бир съемканын өзгөчө кызыктуу моменттери болот. Сиз үчүн бул байкашымча тасманын бир юморун жараткан окшойсуз. Анан сиз үчүн бул тасмада эң кызыктуу, күлкүлүү, балким эң татаал жери кайсы, эмне болду? Ушул суроо өткөндө Мансурдун эркети. Не деп жооп бериши билем да. Не дедим эле дейсизби? Мен минткем да. Мен жаман унутчакпын да. Бирде мен азыр кылган нерсемди мындай артымды карабай коембу кандай. Мансур айтканда мен күн десем кайсы жерден көөлө кызыктуу жери болгондо, кайсы жерден кыз эмне кылдым элем, кайсы жерден эмне болгондо такыр эстелбей атам, дагы деле кызыктуу жер көөлө жер болгон. Тасма учурунда унутуп калганда себебин айта кетейин, тасма август айында тартылган негизи. Былтыр бир жыл болоюн деп калды. Көбүнчө мындай го, мисалы тасма учурунда эң кыйналган момент болот да. Кээ бирде бирдемке унутуп каласың, окшошпой калат, техникаң бирдеке болуп калат, мындай болуп, ошондон айынан срыв болосуң, съемка нерв болосуң, анан баардыгы ошону бүтүп, акыры жеңип бир чечим таап бүтүп, проект бүткөндөн кийин ошол эң кыйналган учуруң эң кызыктуу моментке айланып калат да. Бир 3 мез моментин айтып берем мен өзүмө байланыштуу. Кыскача айтайын, өтө көп болду 3 мезгил немесин. Бүт бар даяр, актерлор читка кылтат, локация издеп жүрөбүз. Ак түзгө бардык. Жана кеминин ичиндеги ташта эч ким жашаган шаар. Жакпады. Андан чыктык дагы Менкушка бардык. Жайлоонун арасындагы шаарга. Аябай сонун жер экен, бирок триллерге ылайык экен. Жакты, бирок биздин жанрга туура келбейт. Кайтып келдик дагы Арыстан бабка бардык. Өтө сонун жер экен. Жаңгакта кой. Ал жерде аябай сонун жерлер бар экен. Баары туура келбейт да, ылайык келбейт. Кайтып келдик дагы Ысык Атадан бир үй таптык. Локация таптык. Тоонун түбүндө эски үй, чоң дарага бар. Мен ойлогон үй да. Үйдүн ээси менен сүйлөштүк, художник киши экен, мурда да кино тартылган экен. Сүйүндүк кинону түшүнөт. Келишим түзүп болду, кегиле деди. Анан мына бүт бар даяр дегенде Манас келди, администратор биздин.
Мансур байке, тиги байке болбойт атат. Койчу, болбойт атат. Жөнөттүк переговорго кишилерди, трабел шутер. Такыр болбой кошту. Айткан акчаңарды такыр болбой койду. Кайра локация издеп баштадык, анан ак теректи таптык. Бул бир болду. Аябай бир жолдо жана кырсыктап сүзүшүп кетейин деген учурлар көп болду. Иши кылса. Андан да кызыгы Айканга бир сон кызды тандадык. Чакылдаган Айнура жаны менен 1-10 күн бирге жүрдүңүз окшойт. Биринчиден бири-бирине көнсүн, денелери бири-бирине жытты сиңишсин бири-бирине. Энеси кызы сыяктуу. Экинчиден сабакта берсин. Театрда жолугуп алып ал экөөбүз. Сабак өтпөйт. Канча. Тыңгыз болчу, аябай тыңгыз болчу. Ак тереке бардык. Эң кызыгы биз съемкага баратканда акчабыз жок болчу. Аны эч ким билбейт эле, манаса көзлөп. Биз съемкага баратабыз, акча издеп атабыз. Досунча өтүрчү съемкача өтүрчү. Шат бардык дагы. Бүт баары даяр, бүт камералар койдук. Биринчи му бисмилла деп съемканы баштап атабыз. Соцсеттерге чыгарып атабыз. Мага биз кино тартып атабыз. Баштап туруп жана кызыбыз келип улакты көрүп эле ыйлап баштабады. Кинонун баштан аяк улак менен кучакташып жүрүш керек да кыз. Улак ойнойт. Коркот. Аппак улак. Жана улакты көрүп Титрейт. ыйлайт. Тирүү улак. Улак кадимки улак. Бул момойнуп калчылдап көзүнөн жаш кетип атат. Анан дагы жаңы депрессия башталды. Бүткөн эмеспиз. Депрессиянын эң күчтүүсү башталды. Отуруп капкара көзүн ичип коюп. Токтоду. Анан кийин апасын чакырдым да, неже кечиресиз дедим. Кечирип коюңуз. Биз мындай кызыңыз ооба актерский жакшы ишенебиз, бирок могул неме менен тарта албайбыз. Съемка болгон күнү башкы каарманды кетирдик Бишкекке. Түнү менен актрисаны таптык азыркы. Нарындан келди. Нарындан. Тайнесинин койнунда жаткан жеринен түнү менен келип. Башыдан алдырып келишти. Таңкы саат 7-ге келип калды. Ал сценарий билбейт, эчтеке билбейт, дароо башталып кетти. Бирок Айнура экөөңүздөр кучакташып, жытташып дароо ал өзүнүн эме таланттуу кыз экен. Ал улакты көтөрүп алып эле чуркап кетти. Ал айылда мал менен жүргөн кыз. Ал чуркаса улак артынан чуркайт. Эрчи болду. Ошондой бир немелер болду. Улак жакшы ойноп берген. Эң күчтүү улак жакшы ойноп берген. Азыр эми ал гриль болуп кетти, эмне болуп. Гриль болуп кетти. Отада бойлы. Шуну айтып эле болуш Жок, биз жеген жокпуз аны. Айттык, жебегиле дедик. бар эле болуш керек. Эми ишенич жок да. Гриль болуп эле ал 2-3 бала болуп калды. Токтолуп, бала таясында ойлонуп. Тасманы көргөсүң азыр бала кесип деп айткан. Аны да табыш кыйын, апапакай улак. Улам издешет, жака Биз дагы сценарий дая сон жазбыз да. Мен негизи биринчи кино толук метражды. Кинодо улак бар. Апапак. Булутка окшош. Баштан аяк башкы каарман улак. Актёрдү контролдош кыйын го негизи. Образын жаратыш. Эми улактыкын элестете бер да. Жаныбар менен. Андан кийин бир кой бир кочкор бар. Мен өз айылдан кеткениме 20 жыл болгон. Кайра айылга тарта берет окшойт. Анан бир ит бар. Ит тиги Айканы кубалаш керек. Көп айтпайм. Ушундай жаныбарлар чогултуп алганбыз да. Ошонун бардыгы кадрда ойноп бериш керек. Ошо да. Анан ойноп берди жакшы эле. Ойноду. Байкуштар. Дебютуңуз кандай болду? Кандай күткөн нерселер болду, күтүлбөгөн нерселер болду? Мен күтпөгөн, кыла албайм да деген нерселер ашыгы менен болуп кетти. Анан мен ушуну кылам дегендер болбой калды. Табигый болду. Мен үчүн бул кино бир сынак болду. Мен өзүм 2010дон бери съемка жаатында эң көп кыска метраж тасма тартып келдик биз. Жалпы жондан 60 кыска тасма тарттык, кыска метражды 60. Андан сырткары коммерциялык, рекламалык ролик негизги багытым биз студиябыздын багыты ошол. Көп компанияларга коммерциялык реклама роликтерди тартып беребиз. Ушуну менен жүргөнбүз. Бирок толук метраждуу бир кино мага биринчи жолу бир мындай неме болду. Тест болду, сынак болду, бир тажрыйба болду. Жыйынтыгы кандай болду элесиз? Жыйынтыгын эми эл айтсын. Эл айтсын. Биз колдон келишинче аракет кылдык. Жакшы. Анан мен календарды карап отуруп, бир нерсеге бир чети таң калдым, бир чети баа бердим, бир чети ойлонуп калдым да. Бир күндө мен буга чейин көрө эле келем, бир күндө 3 кино катары менен чыгат экен. 15-inde 3 кино болгондо 3 чоң кино катары менен чыгат экен да. Бир четинен жакшы, кыргыз киносу өнүгүп атат, өсүп атат, жакшы нерсе. Экинчиден тарабын караганда бул албетте сөзсүз түрдө конкуренция да. Ар бирөө мисалы кино деген аябаганда көп чыгым короткон иш да мисалычы. Анан ошол мээнетти сөзсүз түрдө актап алгысы келет ар бир эле адамдар.
Анан бир учурда ошол 3 кино катар менен чыкканы, бул жак кандай болуп калды Мансур мырза? Анткени ошол эле определенный бир залды 3 күнө тең бөлүшөсүңөр. Анан ал жак кандай болот? Эмне кандай болуп калды? Жеке финансылык жактан карасаң, албетте баарыбыз менин негизиндейбиз, бирок элдин ар кандай табити бар да. Бирөө каткырып күлгүсү келет, бирөө шолоктоп ыйлагысы келет. Дагы бирөө негизи биздин түркистандыктарды, башкача айтканда Орто Азиялыктарды өлө шолоктотуп ыйлатсаң, же өлө каткыртып күлдүрсөң эсинде каласың да. Биз ушундай эмоционалдуу, сезимтал калп болобуз. Анан мындай орто бир мындай гоң деген бир менин үнүм окшогон бир нерсени берип койсоң, эмнени айткан бул? Негизи биз ошондой калп болот экенбиз. Ошого баарына ийгилик каалайм мен. Эл тараза элсинчи. Көрсүн баары. Үч башка жанр. Ар биринин өзүнүн көрөрмандар бар да. Неме Айда, анан Айда 102 сиз. Айдан режиссер ким эле? Так, Айдан Куба жанагы. Сыймык. Кубанч. Куба тамашабадагы. Болду. Кубанычка да ийгилик каалайм, Сапарга да ийгилик каалайм. Бизге да. Өзүбүзгө да ийгилик каалап коюңуздар. Жакшы. Ар бир тасманын өзүнүн көрүшүсү бар демекчи. Жакшы нерсени айтып өттүңүз. Тасма көп болгон жакшы негизи. Ооба. Тасма көп болгон жакшы. Бара эл деле бөлүнүп баратат баягы табит жагынан дегеним. Бирөөгө ошо шолоктоткон жагат, социалдык темалар жагат, бирөөсүндө каткырган жагат дегендей. Мен мага мындай жөнөкөй эме катары ойлонуп кеттим да. Мындан кийинки жумада, например, бир эле кино бар экен. Ошого балким бирөөңүздөр сүйлөшүп, чечишип алып, мисалы жумасына кача 2 киного бөлүп. Ошону көп ишенбесе керек. Ошону мен чынын айтсам, тияка бардык да. Канчасында деле оозум 15 келиптир да. 15 коюп коер келди. 15 коюп койгон ошондой эле болуп кеткен болду. Атайын изилдеп конкурент ким бар, неме. Караган жастар. Анан жана ассоциация жөнүндө айтыштын кереги жок го дейм, Ооба, эми ассоциация айтыштын кереги жок го дейм. Ошо түзүлө биз неме кинотеатрлар менен сүйлөштүк. Сон. Жеко эке, сиздин оюңузча, мындай суроо берип көрөйүн. Биз эми көбүнчө мырзалар конкрет сүйлөшөбүз го. Сиздин оюңузча, Периште тасмасына көрүүчүлөр эмне үчүн келиш керек? Конкреттүү 3 себеп. Чыгымдакташ керек. Иә. Чыгымдакташ керек. Азыркы турмушта болуп аткан окуялар көп чагылдырган да. Эми мен ошол эки 8 жаштагы кыздын тагдыры. Бул эми Ошону көрүш үчүнбү? жок, ошону көрүш эмес, эми Ошолорго мисалы балким кайдыгер карабас үчүн. кайдыгер карабаш. Анткени бизде жакын арада Кайдыгер карабаш. ооба, жакын арада бир катуу оору менен чалдыккандарды $2 миллион бир-эки күндө эле чогултуп берип коюшту го. Колдоп койду. Ошол сыяктуу кайдыгер карабаш үчүн. Сиздин оюңуз. Негизи ошол киного барса, аталар, апалар өзүн көрүшү керек да. Өзүн көрүп туруп, бул жашоо өзү сабакта. Өтө күчтүү университет, эң күчтүү университет сабак, диплом бербейт, бирок сен өтө жакшы окутат. Жашоодон кыйынчылык көп көргөн адамдын жылмайганы сулуу болот дейт. Жашоодон көп кыйынчылык көргөн адам кечиримдүү болуп калат дейт. Өч алгычтар алар эчтеке көрбөгөндөр да. Жашоодо эчтеке көрбөгөн, баягы жумурткадан чыккан боюнча калып калгандар. Ошон үчүн бул киного келген эркек болсо өзүн көрүшү керек, аял болсо өзүн көрүшү керек. Ошол эле кезде ар бир эркектин, менин, Айнур эженин азыр эле айтты, 2 тайжан бар деп. Ар бирибиздин жашообузда жалгыз баатырдык кылып жүргөн балдарын, кыздарын тарбиялап жүргөндөр бар. Ошолордун жашоосун түшүнсүн. Себеби аларга айта берет да, турмушка чыкпайсыңбы, жүрө бербей тияк бияк. Ал жалгыз калган аял, эркектердин баарысы акмак, келесоо, зордукчул деп мыяка сиңип калган. Айнур эженин бир репликасы бар да, эмне үчүн эркектер ушундайсыңар дейт да. Ошол жерде мен чындап аяктап туруп, неме болуп кетти, жаман болуп кеттим да. Сен мага айтып атат да. Эмне үчүн эркектер ушундайсыңар дейт. Ошондой стереотиптер бар, калыптанып калган. Ошол эле кезде эркек ажырашып, үй бүлөсү менен ажырашып кеткен эркектин баары эле акмак эмес. Ар кандай себеп бар. Же болбосо жашоодо кээ бир адамдар бар да, бүт баарыбыз айта берет да. Сен ушундайсың, анан тигиндейсиң, ичкен адамдар мисалы. Качан ичкилигиңди токтотосуң, көзүңдүн жашы тыйдыгы баягы калыптанып калган стандарт сөздөрдү айта беребиз. Бирок ошону барып туруп сен ички дүйнөсүн ачып, достошуп, сүйлөшүп, балким анын ичинде бир каухарлар жаткандыр. Ошону ачканга аракет кылбайбыз да биз тилекке каршы. Көбүнчөсү. Жашоодогу адамдык
ичинде калыптанып жашырылып калган сырткы турмуштун көйгөйлөрү сыртын катмар кылып жаап салган, бирок ичинде кавхарлар жаткан ошо кавхарларды ачканга жардам берет бул кино деп ойлойм. Эң сонун. Достор, мындай сөздөрдөн кийин, мындай ойлордон кийин бул тасманы менин оюмча ар бирибиз өзү жалгыз эмес, жакындарыбызды ээрчитип, жакын адамдарыбыз менен, сүйүктүүбүз менен, жубайыбыз менен, балдарыбыз менен, балким жакшы келген үйгө коногубуз менен, ата-энеңиз менен мындай сонун тасмаларга барып, көрүп, таасирленип, ичиңизде бугуңуз болсо чыгарып келиңиздер демекчибиз. Ата, сиз дагы өзүңүздүн бир көрөрмандарыңызды чыгара кетиңиз тасмага. Эмне жөнүндө бул тасма? Сүйүү жөнүндө, кечиримдүүлүк жөнүндө. Ар бир адамга ар дайым жараткан экинчи, үчүнчү мүмкүнчүлүк берет негизичи. Ошол нерсе жөнүндө, өлүм жөнүндө. Анан бул ушул кыска жашоодо биз жашообузду эмне менен толтурабыз? Ошо 7 жаштагы эле 7 жыл жашаган кичинекей адам өзүнүн жашоосун эмнеге толтурду да? Ал 7 жашка жетип, ал ушунчалык акылман, таанышман. Кээ бирде биз 60, 70, 80ге чыксак дагы ошончолук мындай сүйүүгө толгон ушундай жашоону жашай албайбыз да. Ошол жөнүндө деп ойлойм да. Ошол жөнүндө эгер ой жүгүрткүңөр келсе, келип Периште тасмасын көрүп кетиңиздер. 15. Аябай сонун. Көпчүлүк адамдар кинону бүгүнкү күндө оператор жакшы деп баалабайт, актер жакшы ойноптур деп да баалабайт, сценарий жакшы экен деп деле баалабайт да. Режиссердун аты деле аталбайт. Режиссер деле унутуп калар да. Мисалы, карапайым жөнөкөй эле эмне деп сурайт? Тарбиялык мааниси бар экен дейт. Бул тарбиялык мааниси бар экен, бул жакшы кино экен дейт да. Менин оюмча, демек бул ошол биздин жөнөкөй көрүүчүбүздүн жүрөгүнөн бир орун тапчу тасма болот деп ишенем. Андыктан бул жашоого жаңыча көз караш менен, философиялык бир берчү ою менен, максаты менен, тарбиялык мааниси менен тартылган тасма болуптур. Сиздерге ийгилик кааламакчымын. Прокатта мыкты ийгилик болсун. Дебютуңуздун акыбети кайтып, дагы да мындан да жакшы тасмалар жарата бериңиздер. Бирок мен ойлойм, Мансур мырза такыр финансы жагын ойлогон жок окшойт. Актабаса деле бактылуу болот деп ойлойм мен. Чындап айтканда. Башында эми айтыштын кереги бар жок, мейли. Ошо башында башкача пландар бар болчу. Анан эми ушунча болду. Ушунча мээнет, менин эле мээнетим эмес бул жерде. Ушунча кишинин мээнети бар. Макул элге коелу, элге берели деп неме кылдык, чечим чыгардык. Башында башкача пландар бар болчу. Анан финансы да бар эми. Мен жок деген мен Кудай таалам ичим көрүп турат да. Бирок ошол мүмкүн болушунча өзүм неме кылып атам. Айнырыч айткандай, сен ошо биринчи элге бир баалуулук бергенге аракет кыл деп өзүм неме кылып атам. Кыйнап атам. Ошону өзү Кудай таалам күч кубат берсин баарыбызга. Ийгилик кааламакчымын. Прокаттан ийгилик болсун, сиздердин чыгармачылыгыңыздар ийгилик кааламакчымын. Дагы да мыкты кинолорго тартылып, өркүндөп өсүп, буюрса кыргыз киносу алдыга карай өрчүп өсө берсин. Анан негизи эме дейт го, адам түш көрөт дейт. Анан түшүндө түш көрүп аткан учурда адам түшкенин билбейт дейт. Эң кызыгы түш 6 эле секунд болот экен. Эң узун түш 6 секунд болот дейт. Ошо 6 секунддын ичинде айрым учурларда түшүңдө 10 жылдар жашап каласың дейт. 20 жыл жашап каласың дейт айрым учурдачы. Бирок түштү качан билесиң дейт? Ойгонгондон кийин билесиң дейт. Ойгонгондо туруп, түшүм экен деп. Бул жашоо деле ошол сыяктуу дейт да. Бул жашоодо 10 жыл, 20 жыл жашайбыз, эртеңки күнү ойгонобуз, ойгонгондон кийин түшүм экен деп билебиз да. Ошол кыскача биздин түшүбүздө, кыскача биздин өмүрүбүздө татыктуу жашайлы, жакшы күндөрдү өткөрөлү, бири-бирибизге пайдабызды берели, жана ошондой эле ажырашып аткан үй бүлөлөр, жанагындай ташталган балдар, жана башка ушундай туура эмес нерселер кичинекей болгон бир кымындай бир өмүрдө азыраак болсун деген бир тасманы мен сезе алдым да бул жерденчи. Андыктан ошол ишиңиздерге ийгилик. Мындай тасмалар көбөйө берсин, урматтуу достор. Бул тасманы сөзсүз түрдө келиңиздер. Буюрса 15 майдан баштап, 15 майдан баштап баардык кинотеатрларда көргөзүлөт. Сиздер менен бүгүн мына Периште деген аты эле айткандай өтө бир мыкты тасманын үстүндө маек курдук. Периште тасмасынын жаратуучулары бүгүн бизде мейман болду. Баардыгын кеңири айтып, ичинен сыртынан кеңири сүйлөшкөнгө аракет кылдык. Кийинки эфирлерде сиздердин кызматыңыздарда Этно медиа, Этно подкаст болду. Кийинки мына ушундай сонун тасмалардын үстүндө маектешкенче сак саламат калыңыздар. Аман болуңуздар. Бул байкуштун
Анын атасы жок, менин да атам жок. Көзүңдү аччы кызым. Айка. Руслан байке канча калды? 4-5 ай. Же андан да аз. Ата, периштеден кандай болот? Жакшы адам өлсө, сулуу, апапакай периште алып кетет. Торбуз кармабай, аварга болуп калдык. Марсель деген ким? Сенаңды айт! Не деди? Мен сен чакырган жоктун, Айка кач бул жактан. Кандай гана жагдай болбосун, сен атаңды табам, кызым. Эй, самолет! Атаңа салам айт! Чериктен жалаң периш чыкты! Сен суп-сулуу периште эмсиң мени?